Саламатсыздарбы, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Мына буюрса 2022 жылдын дагы соңуна келип баратабыз. Кыргызстаныбызда жалпы агартууда ушул адабиятта, маданиятта, тарыхта, саясатта көп ийгиликтер болду. Жетишкендиктер өтө арбын болду. Ошондой болсо да бүгүн ушул Мугалим саат программасына биздин конокторубуз келген. Ошол кыргызга өзгөчө агартууга чоң салым кошкон биздин жалпы бүгүнкү конокторубузду сизге тааныштырып өтөбүз. Буюрса кош келдиңиздер. Жалпы биздин конокторубуз биздин Марбага насихаттын радиосуна кош келдиңиздер. Нуска Кыргыз китеп борборунун негиздөөчүсү, башчысы Садыкулова Анаркан Рыскулбековна чекебиз. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Иман Нуров парламенттик фракциясынын депутаты, Жогорку Кеңештин депутаты жана социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Райымбатчаева Венера Калбековна чекебиз. Кош келдиңиздер. Анда мынакей ушул нусканы ачканыбызга 23 жыл болуптур негиздегениңизге. Мен ойлойм, ушул кээде жанагындай бир адамдарды бай дешет да. Анан ушул Кыргызстанда эң бай адам сиз болсоңуз керек. Келген китептердин баарын окуп, анан агартууга өзгөчө салым кошуп келесиз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз биздин чыгармачыл жамааттын атынан. Ушул нуска жөнүндө токтолсоңуз. Эми нуска жөнүндө тиги кээде биздин жогорку депутаттарыбыздан да келип калат, айрыкча Каныбек Иманалиев көп келип калат да, анан ушун эшиктен киргенде эле айтат: ой, бизде Кыргызстанда эң бай адам же сизсиз деп. Ошол сөз деле адамды канчалык эргитет. Анан эми нуска болсо, өзүңөр билесиңер, нусканын тагдыры илгери эле бар болчу. Нуска деген атты Түмөнбай Байзаков, Түгөлбай Сыдыкбековдор баары биригип Кыргыздын өзүнчө кыргыз дүкөн болушчу деп, ал убакта дагы мен жаш болчумун, бирок ошону ойлосом кентегирээк кичине эчтекеден коркпогон экенмин. Алар кат жазып берип калса, мен Молдубаевга бардым. Карыбек Молдубаев горкомдун биринчи секретары экен да. Анан бир жаш балдар жүрөт, антиментип киргизесиңер, өстөрмө киргизип жиберди. Түздөн түз эле кабинетине кирип барып, анан эле катты бердим. Катты берсем, өзү мынтип отурган киши экен, көзүн эметип анан сурады. Анан ага, эмне үчүн сиз эми карабайсызбы, ал убакта деген кандайдыр бир эркиндик деле кыйын болчу да. Бирөөгө мындай бул саясатка байланыштуу болуп кетет өзүнчө айтыш деле. Анан ага, эми ушундай ушу чоң эле ушу биздин Фрунзе болду, ушундай кыргыз китептин бирөө эле экен, кичинекей эле экен. Аны чоңураак издание бербейсизби тиги бу деп иши карачу бирдемелерди сүйлөдүм. Анан эле тиги катымдын астына бердим эле, катты окуду да, көзүнүн төбөсү менен мени жакшы көрүп карадыбы, жаман көрүп карадыбы, айтор карады. Анан кийин бара бер деп койду. Кетип калдым. Агайлар бар, бүт. Анан да Токонбаев, Сыдыкбеков, Байзаков агай, Байтемир, Насирдин Байтемиров агай, койчу бүт эле баары бар. Ал убакта бүт түгөл болчу эми. Анан ошондон унчукпай эле гана бир айдан кийин эле жооп келип калды. Ушул Дзержинский эме бульвар эркиндик, ал убакта Дзержинский дечибиз да. Ушул бульвар эркиндик менен Киев көчөсүндө эки дүкөн бар болчу. Кыргыз китеби, анан кийин техникалык китеби. Техникалык китепти сүрүп чыгарышты. Бизге бүт изданияны берди. Ошондой эми силер күлөсүңөр го, азыр китеп аябай көп дүкөнгө кирсеңер. Ошондо китепти ушул полканы толтура албай, ошондо Касымбековдун Сынган кылычы, Түгөлбай Сыдыкбековдордун китептерин баары болчу, бирден уялбай коюп чыктык. Ушул кийилтеген 4 подъезддин болгон чоң үйдүн алдына ошо бирден коюп чыктык. Келген комиссиялар эми мыйыгынан күлгөн бойдон кетишти да. Анан ошондо ачылып, ушул нусканын тагдыры, нуска деген ат ошондо аталып калган да. Ошондо бүт ошол агайлар ар кайсы аттар жазып келиптир. Ат коюш керек да кыргыз китепке. Анан жазып келиптир. Анан мында китепти карап отурсам, нуска деген сөз жүрөт да. Анан мен сурап калдым, агай, тиги Байзаков агайдан. Анда Байзаков деп турат. Анан агай, нуска деген эмне? Мен анда жаш болчумун. Эмне десем, айтты, нуска деген нускалуу байбиче, нускалуу аксакал экен, нуска кыска деген сөз. Анан кийин бул бийиктикти түшүндүрөт деди. Анда андай жагы бар болсо, бул жагы нуска китепке байланыштуу да, китептин нускасына. Десем эле баары каткырып эле ушу кичинекей кызча жокпуз деп эле ошо нуска болуп калды. Ушу менен иштеп жүрсөк, анан кийин 95-жылы өзүңөр билесиңер, эң биринчи эле маданият менен адабиятка биздин атка минерлер деп коеюнчу, жогоркулар ошол убакта Акаевдин убагы болчу.
анан эле жапырт эле приватизацияга өттү. Китептердин баарын талкалап, баарын эме кылып, анан агайлар тиги мен кичинекей менен иштеп, анан бул дүкөнчү келип дүкөнгө жазуучулардын баары өздөрүнүн китеби келет, бирин көрөт, баары тең таанышат. Жанагындай китептин бет ачарына барабыз. Анан ошонун баары таанып тургандан кийин анан ошолор эчтип алып анан арыздана баштадык да. Бизди эмне жоюп атат, талкалады, тиякта китеп базасы бар эле, аны Китач деп азырда билесиңер Лев Толстой көчөсүндө эме болуп турат. Анан кийин ушу кыргыз китепти, деле китеп дүкөндөрүнүн баарын тең по список ошондо бөлүп алыптыр. Анан ошондо биз баягы Кудайга шүгүр азыркыдай саман эмес экен, канча болсо дагы биз баягы топ болуп алып, бирок митинг эмес, бирок баягы кызматчылар баарыбыз чогулуп алып, жазуучуларды алдыга салып алып, Чыңгыз Айтматовго, Акаевдин өзүнө телеграмма берип атабыз, ушинтип чуркап жүрсөк, сөздүн кыскасы бунун жаны тынбайт экен деп мени кызматтан алышты. Анан мен жумушу жок калдым. Жумушу жок, бир ай жүрдүм. Ал убакта тиги Госконцерн Акыл деп койчу, анын председатели Карыпкулов деген агай болчу. Анан ал убакта премьер-министр Апас Жумагулов тияка чакырышты, профсоюздар баары тең эми мага кызмат жумуш берели деп, ал убакта эми пенсияга чыга элек, кичине же ар эмес бир эмес возраст болгондон кийин, мен ата энемди коркуткансып же атамды коркуткансып үйдө жатып алып барбай койдум. Ошентип жүрүп, анан кийин мына бу энциклопедия редакциясын угуп калгансыңар, билесиңер, эркиндик азыркы нусканын үстү кыргыз энциклопедиясынын редакциясы болчу. Анан ошол жерге мени Аманбек Карыпкулов, анан дагы Закон Бейшевич деген экөө тең раматылык болуп кетти. Чакырышты. Аманбек Карыпкулов айтып калды, мына бул энциклопедияда аябай эме болуп атат, айлык жок. Ошол убакта өзүңөр билесиңер, 90-95 жылда кыйын болбоду. Анан ошондо ошол жерде кызматчылардын баары өздөрүнүн чыгарган китептеринин баарын тең эме зарплата айлыкка карата айрыкка чегерип эле ала беришиптир. Ушуларды ревизия кылбасаң болбойт деп мени чакырышты. Анан келдим, келип жерде аябай экен, бүт 80 миң, 30 миң, 40 миңге чейин китепти эле жеп коюшуптур. Бирок баары төлөп беришти. Ал убакта эми кантсе дагы Союздун саркындысында калган кызматчылар экен, баары тең төлөп беришти кайра өкмөткө. Анан бир күнү отурам, ошол жерде азыркы отурам, ошо кабинетте мынтип отурсам, эми Кыргызстан боюнча китеп деген дүкөндүн баары жоюлду. Анан мынтип отурсам, ошол жердин архитектор интеллигенттер өтөт экен. Мынтип туруп, анан ойлодум, ошол жердин китеп, анан жанагы азыркы нусканын ичи 3 комната, азыр 3 комнатанын ортосуна алып таштаганбыз, каркас экен. Ошонун баары толтура, потолокко чейин пачка менен китептер турат. Ошол убакта көчмөндөр кагылышы, ошол убакта сон энциклопедия, Чүй энциклопедиясы, Манас энциклопедиясы бүт жыйылып турат да. Аны кайка сатат? Эл китеп алабы же болбосо курсак тойгуза, бир кандайдыр бир ушул кыйынчылык заман болуп калды эле ошол убакта. Анан отуруп анан ойлодум, ушул китептин баарын подвалга чүрүш керек деп, ошол жерден эшикке чыксам, ошол жерде бир эски ступенька бар экен. Эшиктин орду бар экен. Ошол жерден дүкөн ачпаймынбы дедим. Мен азыр ойлосом, мени деле Кудай таалам ушу түрткүлөгөн окшойт да. Мени бирдеме түрткүлөп, ушундай кылып оокат кыл андан ары деген окшойт да. Анан келип айтсам, айланайын баары секиришти, бир жерге киши келбейт, эмне болуп атасың, тиги бул баары жаман көрүп атат, бул кайдан келди эле. Анткен себеби жанагы пачкадын баарын подвалга көтөртөм. Энциклопедиянын редакторунун кызматчылары, кызы болобу, эркек болобу, баары ташып жүрүшөт. Кайра өйдө көтөртөм, айтор баарын кыйнап жүрүп, анан ошо 98-жылы Асап менен эң өкүнүчтүүсү биздин азыр эми кызматчы болуп, чоңоюп, кичине орто жаштан да өтүп калган жигиттер, кыздар, мен айткым келет да, ушунчалык түшүнбөстүк кылып, мен дүкөн десем эле алар мен же нан сатканбы, же арак сатканбы десем эле бут коюшуп эле кол койбойт да, кол койбойт. Ушинтип эле эптеп атып, анан ошо дүкөн 98-жылы 2-июлда ачылган. Баракелде, бали. Керемет экен, эже. Өзүнчө бир чоң тарых. Анан бүгүнкү ошол Мугалим саат программасында дагы бүгүнкү темабызда бир нуска болсун. Чоң рахмат. Керемет. Буюрса дагы токтолосуз, эже. Ошол насихатка, марвага кош келдиңиз, Венера Калбековна. Жогорку кеңеште дагы ушул агартуу тармагында чоң мыйзамдар,
бюджет аркылуу маселелерди көп карап атасыздар. Жалпы эле ошол ишмердүүлүк боюнча айтып берсеңиздер, кандай мыйзамдарды кабыл алдыңыздар бул жылы? Бул жылы биринчи саламатсыздарбы? Баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетет элем. Бул жылы көп нерселерди, жакшы мыйзамдарды карап өткөрдүк. Чындап эле. Акыркы комитетте биз мамлекеттик тил боюнча мыйзам долбоорун талкууладык. Комитеттен чечим чыгардык. Эми болсо биринчи окууда өтүп кетти. Биздин комитеттин концепциясын жактырдык. Концепция жактыргандан кийин сөзсүз түрдө парламентке, жогорку кеңешке чыгат. Ал жактан өтсө, биз парламенттик угууларды өткөзөбүз. Парламенттик угууларда дагы көп ошо биздин эле тилчилер, мугалимдерибиз, кыргыз тил мугалимдерибиз, ошолордун баары келет, катышат, ойлорун, сунуштарын беришет. Кичине комитетте дагы бизде кичине неме болду, талкуу болду, спорлор болду. Талаш тартыш сөзсүз болуш керек. Талаш тартыштар болду, бирок мыйзам талаасында мамлекеттик тилди биз сөзсүз түрдө өнүктүрүшүбүз керек. Бир кандай көбүрөөк сааттарды да бөлүп беришибиз керек ошол эле мектептерде. Көбүрөөк сааттарды ошол эле жогорку жайларда окуу жайларга да беришибиз керек. Ошол мугалимдерди дагы биз ошо мугалимдердин ошо кыргыз тил мугалимин дагы мындай кичине статусун берип, эми кандай тармак болсо да колдошубуз керек да. Ошо андан кийин ошол бул мыйзам долбоор ошо мамлекеттик жана муниципалдык немелерде, мекемелерде дагы жана кайсы тармак болсо дагы ошо госслужащий болобу же служащий болобу ошо мамлекеттик тилде сөзсүз түрдө экзамен тапшырып иштеш керек. Ушундай мыйзамда. Жакшы, өткөндө сөзүңүздү оозуңузда өткөндө ошо Нуржигит Кадырбекович дагы ошол чүйдөгү 20 мектеп мүдүр жетекчилери менен жолукту да, жогорку кеңеште. Анан өзгөчө агартуу тармагында көп маселелер бар турбайбы? Аларды баягы жеринен угуп, ойлорун угуп, анан негизги эле ошол сиздердин фракция ошол жалпы мугалимдерге өзгөчө дагы көп көңүл бурат экенсиздер. Баягы колдоо тармагынан. Анан келечекте пландар кандай дагы? Ошол кандай мыйзамдарды кабыл алайын деп атасыздар? Биз азыр жаңы мыйзам долбоорун ошо биз депутаттарыбыздан да демилгечи болуп, биз ошо билим берүү боюнча жаңы мыйзам долбоорун иштетип чыгып атабыз. Азыр коомдун талкуусунда. Ошондой эле билим берүү тармагында дагы министрликтер дагы алар дагы өзүнүн мыйзамдарын дагы сунуштап атышат. Эми эки мыйзамды биз сөзсүз түрдө кошуп, анан кийин бир чыгарышыбыз. Бир жакшы билим берүү тармагында, билим берүү системасында бир жакшы мыйзам керек да, өзү негизичи. Сөзсүз түрдө, себеби деген азыр биздин чындап эле ошо мектепте болобу, жогорку окуу жайларда болобу, билим берүү системасы өтө төмөндөп калды. Ошондуктан биз кичине көңүл бурушубуз керек да. Анткени ушул баягы төрайым ошол комитет төрайымы катарында да сизге келип атат да, карайсыздар, анан дароо эле билинип атат. Анан ошо өткөндө да министр келип кеткен, ошо билим берүү министри келип, Уланбек мырза, анан ал дагы көп сунуш пландарын айтты. Жакында бизде ошол депутаттар менен ушундай демилгелерибиз бар. Буюрса бул ишке ашып калса жакшы самалтар болот деп. Анан эже, анан бул агартууга ошол мынакей 51 жылдан бери өмүрүңүздү арнадыңыз да, буюрса. Анан негизги ушул сизге келген окурмандар кайсыл курактаалар көп келет? Депутаттарбы, министрлерби, жаштарбы, карапайым элби? Анан кайсыл китептер жакшы кетип атат? Мен биринчиден ушул жерден пайдаланып, мына сен бир сөзгө эле бир мындай маанисин айтып коеюн. Сен азыр мына элдерди айтып атасың карапайым деп, Мына карапайым деген сөз илгериден бери карапайым, каратаман
деген сөз экөө параллельно жүргөн сөз. Мен тилчи болбогом менен мен библиограф аналитик. Эми ушу карапайым дегенге мен өзүмчө келген кишилер менен мына силерге окшогон кыз балдар менен мен дайыма алышууга түшүндүрөм. Мисалы мугалимдер, мисалы мына интеллигенция деп коеюнчу, ушулар карапайымга кирбейт. Карапайым деген сөздүн мааниси карайлап, оокат өтпөй, таптакыр кеметип калган кишини карапайым деп айтат. Карапайым жөнөкөй жаран, кыргыздын жөнөкөй жараны, кыргыз элибиз десе туура болот да. Мен ушуга өзгөчө дайыма уккан жерде чычалабайм, эми просто мен мындай эме болом да. Жакпайт да ушу сөзчү. Биринчиден эми азыр өзүңөр экөөңөр тең мына билимдүү балдарсыңар, бирөө кызым экенсиңер, эме мына адабият тил менен үйдөгү жашоонун тили такыр бөлөк да. Азыр көчөдө болобу, үйдө болобу, каякта болсо дагы ушул мындай эле көргөн эле бир ким менен сүйлөшүп атканы менен деле жумушу жок эле. Баягы оозуна эмне келсе ошону айтып коюп атышат да. Анан кийин окурмандарды сурасаң, эми көбүнчөсү байкуш бооруң ооруйт, баягы илгерки биздин курактагы пенсионерлер. Балдарынан пенсиясын талашып, сүт өткөрүп, сүт саап, сүт өткөрүп, ошондон келимден катып алдым эле деп. Бул деген мына чыныгы китепти сүйгөн адам ар дайым бир жакшы нерсени окубай жүрөгүнө албай турса, мен өзүмдөн улабайм. Ал ачка болуп турат. Жан дүйнөң ачка болуп турат да. Курсагың канча тоюп турган менен жан дүйнөң эмне кыларың билбейсиң да. Капа болсоң дагы бир жакшы нерсени, жакшы бир кичинекей абзацын окусаң дагы ошого көңүлүң түз эле түшөт да. А бирок бирөөдөн жаман сөз угуп же китеп окуганды билбесең, андан ары албетте көкүрөгүңө, кайсы мээңе дагы көкүрөгүңө да кандай жаман нерселер келет. Ал бир ушу пенсионерлер келет, орто муундар келет. Анан мени өзүм кичине ичимден кубанганым, менин бул жерде кыргыз китептагы кичине мындай жылат турбайбы, кыргыз деле балдар, биздин балдар деле өзү эмесин окуйт турбайбы деген жигиттер мына силерге окшогондор. Балдарымды кыргызчаны үйрөтө албай жатам. Балдарым орусча окуп, кыргызча сүйлөй албай жатам. Кыргыз китепти окута албай жатабыз, эже эмнени алып барып окутсак деп келген балдарга мен ичимден ушунчалык ыраазы болом, и батамды да берем да. Эгерде балага мына эне тамак жасап атканда деле эне бир пастын ортосунда китепти кармап деле бир колуна түшүрүп бирдекени окуса, бала ар дайым ата энени күзгү катары көрөт. Менин оюм. Ошондо анан барып бала ошого кызыгат. Баланын колуна китепти берип, оку ар жака барып сабагыңды оку дегендер көп да. Ал өзү сотка менен алек, биздин убагыбызда болчу. Биздин убагыбызда сотка жок болчу, телевизор жок болчу, эчтеке жок, китептен башка эчтеке жок болчу да. Анда мында кино келчү. Анан ошол курактар келет. Анан кийин албетте бирдеме жасайын, бирөөлөргө бир өзүбүздөн кийинкиге бирдеме кылып, кийинки күндөрү эмелер санжырачылар көбөйдү. Анан тамашалап калам, мен эми көп жылдан бери иштегенден кийин баягы көпчүлүгү тааныйт, түшүнүшөт. Анан эми кечке эле ушу санжыраны жазып эле эки-экиден уруштура бересиңер, бириңерден бириңер көчүрөсүңөр, тарых мындай деп эле отуруп алып сайрай берем да. Ошолор келет. Анан кээ бирөөлөр баягы эмнени жазып атты экен деп. Кийинки күндөрү мына биздин Казакстандан көп келчү болду. Окурмандар келип аябай эле китеп алып кетет. Казакстанда. Кайсыл китептер кетип атат эже? Тарых кетет. Тарых кетип атат. Өткөндө бир ушундай бир окумуштуу жигит экен, ушу жашы ушу сен курактуу. Сүйлөшүп отурсам, анан өзүнүн ишин, өзүнүн жумушун баарын айтып отурду. Анан ушу Жусуп Абдрахмановдун тарых эмесин, ошо кишинин эмесин архивден алалы деп туруп, анан баарын алып туруп, анан кийин акырын мыйыгынан күлүп туруп минтип айтты да. Апке дейт, сиз капа болбоңуз, сизге катуу тийбесин. Архивиңерди кандай секретный архив болсо да акча берсе ала берсе болот экен деди. Анан мен айттым, мен архивде иштеген жокмун дедим. Көрдүңбү, кандай бир кичине сөз менен чымчып кетти да. Китепти алып кетип пайдаланып ачат, окуп ачат. Бу дагы бизди кандайдыр бир басынкан, мен ушундай түшүндүм да, басынгандай да. Анан эми окурмандар эми өзүңөр көрүп атасыңар, баары эле соткага шылтоолойт.
ал баланы тарбиялаш ата энеден да сотканы да карматып коюп же болбосо кайсы убакта окуш керек, кандай кылыш керек. Анан мына мектепти азыр кызым айтып кетти. Мектептин окуу куралдарынын баары илгери мен Союз убагында мен республиканский китеп базасы бар болчу, ошондо ведущий специалист товаровед болчумун да. Бүт республикага, даже союздарга Казакстан, Өзбекстан менен взаимно экспорт, импорт болуп иштечүмүн. Ошондо учебниктердин, мына окуу китептердин биз аркылуу кетчү. Ошондо бир эле автордун, мисалы математика эч качан өзгөрүлбөйт, ошол эле автор эле жылда базылчу. Азыр бир автордугу 5-6 автор жазылып жүрөбү. Анан кийин тиги мектеп башканы окуйт, бул мектеп башканы окуйт, тиги мектеп алпен эле. Ушинтип окугандан анан балдарда кайсы тарбия? Анан ошону окуган балдар мектеп дүкөнгө келип китеп алабы? Албайт да. Ушундай орто муун пенсионерлер, силерге окшогон жаштарлар бир эмне болуп атты болду экен, ким жазды экен. Анан азыр айрыкча тарыхый романдар, жаштардын көбү, силерге окшогон жаштардын көбү тарыхка мына Сынган кылыч, Көчмөндөр кагылышы, ушундай тарыхый романдарга Белек Солтоноевдуку, Манас китептерди, ушуларды алып атышат да. Жакшы. Кудай берсе жанагы акыл жаштан асыл таштан дейт, китеп окугандар көп болсо буюрса биздин өлкөбүздүн келечеги да кенен болот. Анан мен эрежеси негизи эле ошол кайсыл китептерди мындай жакшы көрөсүз, же болбосо кайсыл китептерди окуйсуз, азыр кандай китептерге басым коюп атасыз? Мен азыр ушу Анар эжекем айткандай, чын эле биздин дагы поколениябыз, биз Советтик Союз убагында окуганбыз да. Анда деген жанагы эле мектеп жалаң орус тилде болчу. Бизде кыргыз тилде эч неме болгон жок. Андай сабагыбыз да болгон жок. Ошондуктан азыр мен көбүрөөк ошо кыргыз тилдүү, кыргызча китептерди окуп атам да. Себеби чынында айтып атасыз, сиз голод болуп атат да биздечи. Руханий жактан, ошо духовный жактан да ошол голод болуп атат. Ошондуктан уж кеч болуп атат, чын эле. Кеч окуп баштадым. Бирок азыр деле окуп берейин деп атам. Негизи сиздин кесибиңиз өзү врач да. Мен өзүм врачтарда орусча, англисче окушат туурабы? Бизде орусча, биздин латынча, биздин китептерибиз. Анан кийин врач болуп, жалаң мен оперирующий хирургмун өзүм. Анан кийин бизде дежурстволорубуз көп болчу, анан кийин жумушубуз абдан оор болчу, анан кийин убактыбыз да болчу эмес да. Окугангачы биз жалаң только ошо медициналык китептерди эле окучу элек. А вот азыр балдарыма болсо мен прям аларды айтып атам, ушу именно ушундай тарыхый китептерди көбүрөөк окусаңар, ошондо жана словарный запасыбыз да ушундай неме болот да. Көп болот, богаче дегеним. Ошо сено келечекке ошо биздин жаштарыбызга ошол келечек абдан керек. Тарыхты да билсе, мамлекет тилибизди да жакшы билсе, сүйлөсө, эркин сүйлөсө абдан жакшы да. Байкайсыздар да, сиздер баягы келген кээ жанагы киргиздер келип калат го. Же анан баягы депутаттар сурай берет го, кыргызча сүйлөбөйсүң деп, анан кыйналышат да. Ошондон улам дагы кыйналышат, чын эле кыйналышат. Алар түшүнсө болот, себеби деген алардын окуулары ушундай болгон да. Алар ушинтип өсүшкөн. Ошон үчүн айтып атпайм, биз азыр ошо билим берүү тармагында системасын айтып атам да, именно бала бакчадан баштап ошо кыргыз тил сабагын бала бакчадан, мектептен, андан ошо жогорку окуу жайлардан ошо улап кетириш керек да. Ошондо биздин балдарыбыз көнүп калат. Демек, эреже ошондо бала бакча болсун, мындай кыргыз тил сабактары да көбүрөөк кириш керекпи же кандай? Жок, ошо сааттарды, ушундай сабактарды беришибиз керек. Мындай болсо, эже мындай бир карама каршылык чыгат да. Кээ бир ата энелер, кыргыздар эле, баарыбызда туугандар бар, балам же неберем ушул орусча билсин же англисче билсин деп баягы ошондой бакчаларга же мектептерге бергенге кызыктар да. Аларды кантип эбиз? Жок, ошону дагы биз ошо мектептерге алып барыш керекпи же кандай? Ошо мектептерде ошо кыргыз тил сөзсүз түрдө болуш керек. Орус тил, англис тил,
кытайский язык боло берсин. Бул ушундай мүмкүнчүлүк болсо биздин балдарыбыз дагы көбүрөөк ошо тилдерди билсе да жакшы да, алар чет өлкөгө барганда дагы ал жакта да окуп кетишет. Бирок өзүнүн тилин сөзсүз түрдө билиш керек. Демек бул мыйзам менен бекитиш керек кандай? Анткени өткөндө бир мектептин жетекчиси айтып атат, ушундай бизде азыр нарынга барсак айтат да, бүт орус класс экен. Неге? Анткени ата эненин талабы ушундай болуп атат дейт да. Биз орус тилдүү мугалимдерге муктаж болуп атабыз дейт. Анан балким чындап эле баягы мындай мыйзамга алыш керекпи же кандай? Эми ошо өзгөртүүлөрдү биз киргизишибиз керек. Андан кийин бизде дагы ошо мүмкүнчүлүк болуш керек да. Өкмөт биздин өкмөтүбүздө да мүмкүнчүлүк болуш керек. Мүмкүнчүлүк эми жанагы ошол эле англис тил, ошол эле кытай тилди, да, ошол эле орус тилди, мамлекеттик тилди бүт эле ошо үйрөтө турган бул мугалим да. Мугалимге саат бериш үчүн анын дагы айлык маянасын да көтөрүш керек, ага кызыктырышыбыз керек да мугалимдечи. Ошондо гана биз ошого бара алабыз. Анткени азыр байкасаңыздар кошуналарыбыз, туугандар, өзбек туугандар, казак туугандар болсун, биринчи ушул баягы өзүнүн тилин биринчи койгондо, анан мамлекеттик кызматка келгенде дагы сөзсүз ушул баягы өзүнүн тилинде экзамен, сынак тапшырышат. Анан бизде баягы президенттик ажоого барганда эле ушундай сурап калышат эмеспи? Анан эми ушул 51 жылдык тажрыйбаңызда анан эже баягы көп жакшысын да жаманын да көрдүңүз, анан ошол нусканы жалпы эле ошол китеп борборуңузду мындай чоңойтуу же болбосо кандай электрондук учурдун талабына ылайык ушундай бир чоңойтоюн деген пландарыңыз да барбы, кандай? Эми баягы айта берсе арман көп дегендей да. Арманым аттын башындай, кожом кулдун ташындай. Президент келди. Канча депутаттардын созуттар болуп атат. Жана мен сага чекенсин айттым го, бардыгына кайрылган күндөр болуп атат. Бирок эч бир мындай мен кээде ойлонуп жалгыз отуруп бүт магазинге, дүкөнгө барган жок болушум керек. Дүкөндө бүт ошо улуу биздин манасчыларыбыздан баарынын, жазуучулардын чоңдордун сүрөттөрүнүн баарын илип коюп койгом. Себеби мына силердин балдарыңар билбейт да бул ким экенин. Мисалы баягында Чыңгыз Айтматов ким десе Акунбаевди айтып атат. Ушундайларды айтылпасын деп баарын илип койгом да. Анан кийин ушуну келип көргөн дагы киши жок да. Жогору жактан. Барыш керек. Балык башынан сасыйт деген ушул болуп атпайбы? Анан кийин мен жалгыз өзүм дагы өзүм кээде таң калам, ушуну да карап жалгыз отурам. Азыр деген китеп мына раритет аябай жакшы деп кээ бирлер мен айтат. Раритеттен акча көп болуп атат, акча берип китеп жакшы өтүп атат. Раритетке биринчиден кыргыз китептерин окуп аткандар аз болуп атпайбы? Көбү русскоязычный болуп атат, Анан ошон үчүн мен дүкөнгө келгендер кирип калышат баары эле. Кыргыз китеп турбайбы деп эле чыгып кетишет. Анан кээ бирөөнү токтотуп алып мен айтышат болуш керек, ушу эже аябай андай оройбу, тигибу деп. Мен ачуум келип кетет. Эми мен балдарга айтпайм, мен силерге окшоп мындай бирдеке сөзгө аркы беркенин баарын билип калгандарга айтам. Биринчи өзүңдүн эне деген тилиңди, өзүңдүн тилиңди сыйлабасаң, сен башка улуттун тили менен тетиги чет өлкөгө барсаң окат кыласың. Бирок сени кимсиң десе, сен баары бир кыргызсың дейт. Ошондо кыргызсыңды, кыргыз экениңди билдирбей отурсаң, анан эмне деп жооп бересиң биринчиден. Экинчиден, орусчаны жакшы окуган балдар аябай жакшы окуган. Мына сен медицина окуп, сен тилиң башка жака бурулуп кеткен. Мына тил жагынан же болбосо тарых жагынан окуган, жакшы окуган балдар орусчаны жакшы окуса да кыргызчаны катасы жасат. Бир эле, эки эле ката жасат болуш керек. Жакшы эле окуйт. Но может быть послаган окуп калышы мүмкүн да. Бирок кээ бирлер айтат да, мен түшүнбөйм, манасты түшүнбөйм десетим эле мен жаным чыгып кетичи дейт. Айтам, кантип манасты түшүнбөйсүңөр, айланайын. Аны түшүнбөсөң, манас жөнүндө жазып аткан манастануу деген сөздү окусаң болбойбу жок дегенде. Соп-сонунчу жаркыраган колдорунан сонун кызмат келгендер келет. Анаркын эже, ушул жерден сөзүңүз озуңузда ушул өкмөттөн же болбосо мектеп жетекчилери же болбосо кайсы тармак болбосун, баягы окуучулар болобу же шакирттери болобу же кесиптештери менен сиздин баягы нуска китеп дүкөнүнө мындай экскурсия кылып келгендер барбы? Эми мындай кээ бир эле чанда эле бир мугалимдер эле алып келет. Мындай эле мугалим, мисалы ал мен мындай түшүнөм да, материал жок. Азыр көрсөтмө курал жок.
Мындай мисалы кыргыз тилин окутканга же башка бирдемени окутканга, анан биздин жаштарыбыздын ичинде, мугалимдердин ичинде жан талашкан мугалимдер көп. Эптеп балдарга бирдеме үйрөтүп калсам деген да. Анан ошолор эшитип келип, мына нуска деген китеп, анан мына момундай китеп бар, момундай автор бар, мына колледждер келет, жанагы эмелер, кесиптер менен окуган ошолор келет. Анан чоң школа, анан кийин мына образование, министр образованиянын иши жок. Мен тиги ким Канат Садыков отурган убакта өзүм бир жолу интервью берип атыптыр, өзүм суроо бергем, учебниктер момундай болуп атат, алфейлер момундай болуп атат, эмне үчүн ушундай болуп калды, Канат бул эмне, бул кандай десем, эже ошону караштырып атабыз, эчтеке караштырган жок, ошо ойдон калды. Бир киши, балким азыр укса таарынып жини келишер, бир эле киши ушунчалык көп тармакта китепти жазганга мүмкүн эмес. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы кандай? Бир эле тармакта да. Мисалы Манасты жазгандар Манас эле, Манасты айткандар Манас. А бизде бир киши тиги мындай жомокту жасат, тигил учебникти жасат, бул учебникти жасат. Ушинтип анан баланы тиңдей тарбиялаш керек, баланы атаны тарбиялаш керек, анан ата мындай болуш керек, эне мындай болуш керек. Анын баары үйдөгү очоктогу энесинин атасынын милдети. Ал тиги окуу куралын жазгандардын милдети эмес да. Анан азыр бизде тиги контрабанда деп коебу, эмне деп, көчүрмө. Ошолорду алып келип саткан окуу китептер. Жана айтып атпайсыңбы, нарында тиги орус мугалимдер жетишпей атат деп. Мындан калп айтпасам 3-4 жыл мурда окуу китеби, орусча окуу китеби бүт республиканын баягы эски мугалимдерине барса, окулбай калды деп книжный палатада ошол жерде тиги Момункулов Койчуман деген бар. Ошол баарын чогултуп келип туруп бияка сатышкан. Эмнеге? Аякта окубай калды деп. А эмнеге окубай калды? Анда ата-энелер эмнени каякта жүрүшүптүр? Эмнеге анда тиги орус мектепти ачып атышат анда? Алып барган окуу куралын кереги жок деп бияка жөнөтүп жиберишип, анан кайта ушул жерде бир мындай ушу билимде, менин жаман оюмда билимде бир эме бар да. Саясат бар. Эмне үчүн ошо жалаң эле орус тилин окугандар бирөө аябай жакшы көрөт, бирөөлөр аябай кыргыз тилин окуган жакшы көрөт. Бирок биринчи мына Сыдыкбек Түгөлбай Сыдыкбеков өмүрү өткөнчө жалаң улут деп жүрүп кордукту көрдү, киши көп эле нерсени. Бирок акыры ошого келдик го. Мына өзүбүзчө болдук, эгемендик болдук. Ошо кишинин айтканы, мына көк асагасын окусаңар укмуштай. Анан кийин азыр эмне үчүн бул жок, анан тиги жок деп эле жогору жакта карап отурушат. Эже бир мынакей Венера как раз сол саясат деп атпайбы? Ошо кандай саясат болушу мүмкүн? Эмес баягы ошо как раз саясаттын ичинде жүрөсүз. Биз кандай, балким өкмөттөн же жогорку кеңештен кандай жардам бере алабыз? Ошол биз жогорку кеңештин депутаттары баары эле колдойбуз. Азыркы ушу билим берүү системасын өзгөртүүгө, алардын дагы өздөрүнүн реформаларын жасаш керек, сөзсүз түрдө. Эми тилекке каршы мындай болуп атпайбы? Бир министр келет, ошондой болот. Бир жыл иштебей кайра кетип калышат, кайра башка бөлөк министр келет. Ал тиги министр балким ошо бир реформа кылам деп аткандар кетип калат. Жаңы министр келип, эми бул туруктуулук жок. Ошо туруктуулук жок болуп атат да, бирок азыр биз аракет кылышыбыз керек. Кандай министр келсе дагы, канча убакытта иштесе дагы, ал өзүнүн программасын, өзүнүн реформасын алып келе, бирок ошол биздин балдарыбызга зыян келтирбей, элибизге зыян келтирбей, ушундай реформаларды алып келсе, чет өлкөдөгү балдарды эсти карасак, карабайсызбы? Алар билим берүү тармагында окуган балдар ушундай билимдүү экен да, чын эле. Билими да жогору, мындай алар башка чет өлкөгө, башка өлкөлөргө барып деле иштеп кете беришет, окуп кете беришет. Биздин балдарыбызга ушундай мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондуктан биз ошол жакты дагы жакшы эле бир иштеп, колдоп, өзгөртүүлөрдү киргизсек, бизде баарыбыз жакшы болот эле да, баарыбыз үчүн, балдарыбыз үчүн. Ушул баягы азыр эми баягы карабайсызбы, мамлекеттин кепилдиги болуш керек да. Анан
өнүп өсүүгө же болбосо кечээ Садыр Нуркожоевич дагы көптөрүнө тапшырма берип атты, кээ бирлерин мындай катуу айтып атты, кээ бирлерине түшүнгөндөр түшүнбөй атты дегендей. Анан негизги эле ушул агартуу тармагы болсун. Сиз өткөндө дагы көп депутаттарыңыз кесиптештериңиз жооп берип аттыңыз. Негизги эле ушул сиздин көз карашыңызда азыр биз эмнеден аксап атабыз? Кандай мыйзамдардан же болбосо кандай мындай секирик илик жасоо боюнча эмнелер жетпей атат бизде ушул? Эми баарын эле өзгөртөйүн дейсиң, бирок сен бир эле кишинин колунда эмес да. Ошондой эле биздин өкмөт башчысыбыз деле өзгөртөйүн дейт, бирок аракет кылып атат, көп нерсени мындай жардамдарды эле тийип атат, туурабы? Мына ошол эле жана биздин жакырчылыкта биздин кишилерибизге көңүл буруп атат, чын эле. Пособияларды көтөрүп, кичине пенсияларды көтөрүп, ошол эле мугалимдердин айлык майнасын да көтөрүп. Эми бир мен ойлойм, ошо ар бир кишинин өзүнөн болуш керек да. Өзүнөн, мындай ошол эле мугалим чыгармачы болуш керек. Чыгармачылык иштеш керек. Мен түшүнүп атам, чын эле ушундай айлык майнасы аз болсо, чын эле мындай балким настроениясы жок болуп, иштегиси да келбей калат. Көбү азыркы жаштарыбызчы. Азыркы жаштарыбызда бир кичинекей мындай сезимдери да башкача да, бирок мурунку иштеген биздин мугалимдерибиз алар ошол бойдон эле калып калышты да. Чыгармачы болуп, мындай өзүн жан дили менен берип, көрүп, ушундай неме кылышат да, иштешет. Ну, азыркы биз көп мындай жаштар саясат боюнча дагы биз мындай көп иштерди алып барышыбыз керек. Ошо биздин жаштарыбызды дагы чын патриоттук сезимин дагы биз ойготушубуз керек, сөзсүз түрдө. Эми аракет кылсак береке болот деп ойлойм да. Өткөндө бир мектеп жетекчиси айтат да, урматтуу эжелер, 150 мугалим бар дейт. Анан ошо 150 ичинен 10 эле мындай чын дилинен, орусча айткандай ад душ иштейт дейт да. Калган эптеп эле айлыкты күтүп, анан ушундай дейт да. Анан өткөндө да анан ушундай маселе болуп атат. Анан өткөндө да бир жигит келип кетти, өзү Нарындан болот. Анан ошол 18 мектептен иштешип, анан барып айтыптыр да мектеп жетекчиси, мага эң тентек, эң жаман классты бергиле депчи. Макаренко сыяктуу. Анан кийин 2 айдын ичинде ал балдарды, кыздарды 180 градус өзгөртүп коюптур. Анан таң калды дейт да. Демек, чыгармачылык иштеп, сиз айткандай кайдыгер болбой, айлык деле күтөрбөй, ошондой мындай жанагы кандай десек, саясат жүргүзсөк, ошол билим берүү болобу, жогорку кеңешпи, баягы мыйзамдын астында, Кудайдын астында эмгегин так аткарса, балким 5-10 жылда башкача Кыргызстан болот. Туптура. Кандай дейсиздер? Бир случай болду эле, бир жаштар баягы былтыр мурдагы жылы мугалимдер жетишпейт, анан мугалимдер анан айлык аз деген бир аябагандай көп бир ажиотаждай болуп кетпедиби? Анан ошондо мугалимдер келет да мага пособие издеп, антип анан жаш келиндер келет, ушуларда айттым да. Ар бир адам өзүнүн кесибин сүйүш керек. Илгери союз убагында, мына мисалы силер чала бала билип калдыңар. Акча деген айлык менен ишибиз жок болчу да. Бирчи канча берип аткан менен бирок ал жетчи. Азыр болсо эми сен милдетин, бирөөдө кыргызча макал бар жакшы. Бирөөнүн милдетин алганча илдетин ал деген сөз бар да. Сен мен бир ушинтип 5-6 мугалим келиндерди эметтим, багыштар уялышты. Ай сен филфакты бүттүң, мугалимдик кесипти жакшы көрөм деп келдиң. Сенин алдыңа бир канча бала келип окуп атат. Эми сен үчүн ал балдар жаман билим алып калганга кандай карайсың сен? Сен милдеттүүсүң да ошого, сен айлыкты сен башка жактан тиле. Балдар эмне кандай балдар күнөөлүү эмес да. Сен ошон үчүн балдарга так эмне балдарды отургузуп коюп туруп Куран окуганга кетип калат экенсиңер. Балдарды бир кишиге жакшы окуган балдарды отургузуп коюп өзүңөр эшикке чыгып тамеки тартасыңар, ушинтип сүйлөшүп туруп алат экенсиңер. Болгон иш да, мен көргөм да андарды. Анан бул кандай милдеттүү врач, например, айыктырам деп жанталашат, оору кишини айыктырам деп. Уста мынаны бүтө оңдойм деп жакшы жасап коем дейт. А эмне үчүн мугалим айлыкты күтүп балдары, бала келечек биздин муундар алардын асабынан, ошолордун кайманасынан билимсиз болуп калыш керек. Сага жакпай бул кесип бар, башка кетмен чаап, же болбосо жер шыпырып, көбүрөөк акча ал.
эмне үчүн окудуң сен анда? Сен мисалы тең медицина врачмын деп атасың. Врачты жакшы көрүп окудуң да, туура? Мына мен болсо китепти жакшы көрөм. Мен өмүр бою өзүм кестеме менен ишим жок. Мен китеп үйдөн бирдеме бирөө китеп бир жерге жатып калса, тим эле жөн эле бир скандал болуп кетичти айтасы жерден. Ошондуктан мына бул өзүнүн кесибин сүйөт. Ар ким өзүнүн кесибин сүйүп, ошонун маянасын бериш керек да. Ошонун эмгегинди балдарга башка бериш керек. Анан мына тил жагын айтып атасыңар. Тил комиссиясынын мыйзам чыкканына канча болду? Указ чыкканына канча жыл болду? Аны да талкууладык. Майрамдашат, чай ичишет. А жерде кимдер бар? Физик, математик, дагы ошону медик жүрдө зам болуп. Тилчилер жок да? Тилчилер абсолютно жок. Жазгандары ката. Анан кийин кайдан балдар биздин келечегибиз муун, урпактарыбыз эмне үчүн ушулар үчүн мындайынан айтканда страдать этиш керек, же болбосо бир байкуштар тил уш керек кийин. Мына ката жазып калса туура эмеспи? Кандай дейсиңер? Туура айтып атасыз Анаржы. Жакшы, урматтуу эжелер, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин бир 5 минуттай убактыбыз калыптыр. Убакыт деген тез өтөт экен. Ошол насихатка марбага келип, омоктуу ойлорду ортого салып бердиңиздер. Жалпы ушул эл журтуңуздарды куттуктап, жана каалоо тилектерди айтып, жыйынтыктап берсеңиздер. Сиз айтыңыз. Эми мен как мындай эне катары, улгайган адам катары мына өмүрүмдү арнасам да арнадым. Менин окурмандарыма, менин кыргыз элиме, жеке эле деле баары да биздин Кыргызстаныбызда тынчтык орноп, жакшылык орноп, анан элдер айтат экен, бай бололу, мына эмне бололу, бай эмес, ден соолук болуп, оору сыркоолордон алыс болуп, илгерки ата бабабыздардын жолун жолдоп, тилибизди сыйлап, элибизди сыйлаган жаштарыбыз көбөйсүн. Келаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы, ак жолдой жыл болсун. Ошону каалайм биздин кыргыз элине. Чоң рахмат, сиздин окурмандарыңыз көп болсун. Буюрса нуска китеп дүкөнүңүз өзүнчө бир чоң дүкөндөргө айланып буюрса. Эми аны келечек билет да. Кудай буюрса, рахмат. Мен эреже. Мен да абдан кубанып атамын. Анаржы, сиз менен таанышканым үчүн сөзсүз түрдө сиздин дүкөнүңүзгө барабыз, барып көрүп кетебиз. Китептерди сатып алып бир өзүбүзгө белек кылалычы өзүбүзгө. Өзү негизи эми бүгүн 29 болуп атат. Жаңы жылга 2 күн эле калды. 2023 жыл жаңы жыл. Жалпы кыргыз элибизге ден соолук каалайм. Кыргыз элибиз өнүгө берсин. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, жакшылыктарды алып келсин, ийгиликтерди алып келсин. Биздин Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Чоң рахмат. Мен ойлойм ушул 1 сааттын ичинде аябай көп маалыматтарды бердиңиздер элге, жалпы окурмандарга мугалим саатында. Буюрса биздин эң негизгиси Кыргызстаныбыз өнүп өсөт. Ага биз да аракет кылыш керек. Жан дүйнөбүз бай болсо, китепке окусак, ар кимибиз өзүбүзгө бөлүнгөн ишти майын чыгарып жасасак, Кудай буюрса, сөзсүз Кыргызстаныбыз өнүп өсөт. Анткени сиздердей акылдуу, билимдүү, ыймандуу эжелер бар, биздин келечегибиз бар дегенди түшүнүрөт. Ошол жогорку кеңештин депутаты Райымбатчаева Венера Калыбекова болду, жана ошондой эле нуска китеп борборунун негиздөөчүсү Анаркан Рыскылбекова эжекебиз болду. Кош келдиңиздер. Буюрса жакшылыктарды, ийгиликтерде жолугалы. Кудай буюрса элибиз тынч болсун, Кыргызстаныбыздын байрагы бийик болсун, өнүп өскөн, экономикасы күчтүү, эң негизгиси иман даражасы бекем болгон, башка өлкөгө үлгү өрнөк болгон Кыргызстан буюрса жакында өзгөрүүлөр болот деген үмүтүбүз өтө чоң. Кийинки ободон мугалим саат программасынан жолугушканга чейин, ассалам алейкум.